чыгарган Рокфеллердин үй бүлөсү болобу, ошо Илон Маск болобу, булар дагы ушу жөнөкөйлүктөн келип чыккан. Жөнөкөй эле нөлдөн баштап чыгып көтөрүлүп келишкен, урматтуу мекендешим. Ушул пирамиданын чокусуна чыгыш үчүн алар эмгек кылышты. Туура аракет, туура билим, туура эмгек кылгандыгы үчүн бул чокуга чыгышты. Биз кылабыз, же билимибиз туура эмес, же аракетибиз туура эмес, же оюбуз туура эмес болуп калат. Ошондуктан да бир аракет кылабыз, же окшобой калса Москвага кетип калабыз, же бир жерге кетип калабыз дегени. Өжөрлүк деген нерсе бар, эрк деген нерсе бар. Бир нерсени кайра кылуу өтө кыйын, урматтуу мекендешим. Лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисон кайра кылгандыгы үчүн ийгиликке жетти. Волейболист, футболисттер, мисалы Роналдо күн сайын бир режимде правильный питание, күн сайын тренировка, ошон үчүн Роналдо болду. Роналдонун артында Роналдо кылган өтө чоң эмгек турат. Анын апасы эмес, жакындары эмес, же тааныш билиш эмес, же анын акчасы эмес. Роналдо кылган өтө талыкпас эмгеги турат, урматтуу мекендешим. Азыр мисалы 30дан өтүп калган болсо, дагы эле өтө күчтүү эмгек кылат, фигурасын дагы эле сактап турат. Мессини карасаңыз талант, фигура жок, башка жок. Бирок Роналдо карасаңыз фигурада бардыгы келишкен. Бул деген эмгек деген, а бул деген талант деген. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, эмгек кылыш керек. Эмгек кылыш керек. Да, туура, жалпы статистиканы алып карасак эмгек керек. Бирок кээде мисалы Кудай берип койсо ушул экен да деп мынтип миңдин ичинен бирөөсү кокустан байып кетет. Миңдин ичинен бирөөсү кокустан акча таап алат. Сен миңдин ичинде бирөө боломун дебе. Мисалы бирөө сага 5 жети жөн эле берип атса, аны албаймын де. Албаймын де. Ушуну нөлдөн баштап өзүм чыгып жетем ушу 5 жетиге деп үмүт кыл, ниет кыл. Бекериге кызыкпа, өзүң жет эмгек кылып. Ошол нерсе рызкылуу болот, ошол нерсе берекелүү болот, урматтуу мекендешим. Мына карасак эми, урматтуу мекендештерим, бул жерде айттык билимди деп. Мисалы, мына мээбиз дей турган болсок, мына тегерек биздин мээбиз, ушуну эки бөлүккө бөлөйлү мына ортосунан. Бул үстүңкү мээбиз, бул астыңкы мээбиз. Мисал үчүн, жөнөкөй эле мисал. Биз күнү машина айдайбыз. Мисал үчүн жаңы шофёр эмне кылат? Машинаны эми үйрөнүп аткан адам жолдон коркот, бул жердеги жолдон коркунучтан коркот. Бир мал чыгып калбайбы, сыйыр чыгып калбайбы деп машинаны коркуп айдайт. Неге? Себеби жолго ал жаңы эми чыкты. А күндү айдап жүргөн машинаны мындай профессионал болуп күндү айдап жүргөн адамчы, колунда телефонда менен сүйлөшүп, бир колу менен кааласа бутун бул жака жазып алып, кеңири айдап кете берет да. Бул билдик ичине дегени. Бул билген нерсени менин астыга таштап коет. А биле элек нерсени бул менин үстүгө таштайт. Менин үстү корко берет, кыжаалат боло берет, сарсана боло берет. Качан менин астына өткөзүп бергенге чейин. Менин астына өткөзүп берсе, бул жолдо мындай белги бар, бул жол мындай, мына жерге чейин мындай нерсе бар, таш түшүп кетиши мүмкүн, уй чыгып калышы мүмкүн, айтор. Ошол нерселерди бир-эки жол жаттап алгандан кийин менин астыга өткөзүп берет. Менин үстү корко берет, качан сиз менин астыга өткөзмөйүнчө, сохранитти басмайынча дегени. Ошол сохранитти басканга чейин аракет кылышыбыз керек. Ар бир акча маселесинде болсун, бул бизнес маселесинде, бул спорт маселесинде, качан менин астыга өткөзүп бергенде Майк Тайсон күндө тренировка кылат. 3-4 саарлап таңдай 3-тө чуркайт да. Бул менин астына өткөзүп берди дегени. Күн сайын кааласаң кыласың дегени. Эрк, ишенч, өжөрлүк дегени мына ушунда турат, урматтуу мекендешим. Бир нерсени кайра кыласыз, күн сайын кыласыз. Ушу менин астына өткөзүп бересиз дагы күн сайын. 5 убак намаз, кааласаңыз, каалабасаңыз парз, күн сайын кыласыз бул нерсени. Бул себеби парз, урматтуу мекендешим. Карыз болуп калат эгерде аткарбасаңыз. Акыретте жообу каттуу болот. Ошондон күн сайын кыласыз. Ошол эле сыяктуу сизден бизнес жаатыңыз болсун, спорт жаатыңыз болсун, бир кесибиңиз болсун, айтор эмне маселе болбосун, күн сайын бир нерсени мажбурлап өзүңүз кыласыз. Бул менин астыга сохранить кылып өткөзүп бересиз деген, урматтуу мекендештерим. Ошондо мени туура иштетесиз, сохранить кыласыз, күн сайын ошондо аз-аздан күн сайын кыласыз. Пайгамбарыбыз айтат го, аздан болгону бирок уланып турган эң жакшы амал дейт. Ошондуктан күн сайын кыласыз, ошондо мына пирамиданын үстүгө чыкканды баштайсыз, тепкич болуп. А бүгүнкү жаштарчы дароо болуп кетишти каалайт. Дароо бир чемодан акча, доллар келиш керек. Дароо бирөө доллар бериш керек, дароо бизнести 50% башташ керек да. Бул болбойт. Бул болбойт, урматтуу мекендешим. Ошо сен ойлогон акча келип калса, сен бузулуп кетесиң. Ал акча келгенге сенин мээң даяр эмес биринчиден. Иштетишке, бир жерге тыгышка бизнесиң жок. Ал акча келгенге сен даяр эмессиң, Кудай ошон үчүн бербейт сага. Качан мээң, кабыл алуу системаң, көңүлүң, бардык нерсең даяр болгондо Кудай Таала берет ал нерсени сага. Болгону сен азыр ал акча сени бузат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Мына жерди катуураак иштетишибиз керек. Мени асты көп нерсени
решет этип